Эшиги жабык турган өнөркана уста Бакыт агайдын жакшы көргөн жайы. Бирок кыштын сугунда ал жерде иштөө убактылуу токтоп турат. Күн жылып калгыча үй ичинде деле жумушун уланта берсе болот. Чопонун өзү бизде Кыргызстан өтө бай өлкө да. Чопо каалаган жерде бар, ноокатта бар, өзгөндө бар. Мен көбүнчө өзгөндөн алып келем. Бул өзгөчөлүк чопонун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул майлуу болот да, топуракка караганда. Топурак көбүнчө кирпич бар го. Аны эментип үй курабыз. А бул мисалы мынаны эле карайлы. Мынаны туруп каалагандай ийсек боло берет. Анткени буда ичинде май бар да. Анан ошо карьер деп коелу. Карьер көп. Гүлбата деп билесиңерби? Ал дагы чопо. Өтө майлуу чопо. А мына чопо жакшы өзгөндүкү. Же мен көнүп калганбы ошон үчүн ошо өзгөндөн алып келем да. Анан алып келгенден кийин тоодон алып келебиз да. Ичинде таш, андай эмелер бар да. Андан кийин тазалаш керек. Майдалап туруп, суу куюп коебуз, уютуп. Уюткандан аралаштырып каймакка окшотуп, анан кийин электен өткөзөбүз. Электе ичинде таш эмелер калып калат да. А нары чыкканы таптаза чопо. Аны форма коебуз да катайын, гипстен. Бир 2-3 күндө ал форма нымдуулукту сорулат да, анан мынандай чопо даяр болуп калат. Усталар аспапты жасоодо физикалык мыйзамдары менен акустиканы айкалыштырышат. Ыйлөө, тазалоо жана ичин оюу деген сыяктуу этаптардан өтөт. Азыр мен мисалы ушу даяр чоподон чымчык жасап берейин, ышкыра турган. Ичин көңдөй калтырам да. Анткени вакуум деп коет. Ошон үчүн ышкырат да. Уже чымчыкка окшоп калды формасы. Секейин, бягын жылмалап. Мынтип чопо ышкырыгынын негизин даярдап алып, андан акырында форма чыгарат. Уста бир буюмду жасап жатканда анын добушунун керемет коюлушу эле эмес, жасалгасына да көңүл бурат. Сүрөттөрдү салып, кооздоп көркүнө чыгарат. Тумшо бар окшошту. Анткени тилитип атабыз чымчыкты. Эми көкүлүн жасап коелу. Мына көкүлүн жасап койдук, капка коебуз. Эми дагы эле канаты жок калтырды мунуку. Канат жок, кантип чымчык канат жок болбойт да. Көбүнчө кол менен иштелет да. Кол деген баарын сезиш керек да. Канча калыңдык болот, канча эме. Бул деле как сенсор да. Бардыгы. Мисалы, баш ысып кеткенде, же ооруп калганда, же жүрөк өткөндө мынтебиз, жымытебиз. Ошо баары кол да. Мына да кол. Мына эметти мен уже баш бармак менен сездим. Канча калыңдык болгонун. Биринчи жакшылап кооздоп алалы. Анткени чопонун ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Каалагандай кылса болот да. Эме да. Ийилсе болот, тешсе болот. Анан бир нерсе жасап койду жок. Каалаган нерсе жасалса болот. Чопода бул ийкемдүү нерсе. Каалаган оюн кандай болсо ошондой болуп кете берет. Мына өзү чымчык даяр да. Ошошту өзү ушул деле калтырып койсо болот. Как сувенир катарычы. А менде көбүнчө чорлорго даже алма жасасам болот, чүкө бар экен жана көрөбүз. Аларга система чору кылам да. Мына ышкырыкты чымчыкты азыр ышкыртабыз. Ал үчүн өтө кылдат. Жанагындай жасап атканда ичи көңдөй калды элеби? Ал бекеринен эмес да. Эми экинчи системасы өзү мындай система да, бул өзү
Китепте эле бар, бирок көбү билбейт. Мен кээде мастер-класс курсун айтып берем бардыгына. Ошону ачышу керек да эми. Демек, мына биздин ышкырык биринчи сувенир болуп, эми уже ышкыра баштады. Дагы бир нерсеси бар, буга нота кылса болот да. Жана чогору нота кылабыз го, эми ага жетүү керек, бир октава. Буга 2 тешик кылсак боло берет. Мына жерде мисалы бир тешик. И экинчи тешик. Даяр. Мына мисалы муну жасадыкпы, азыр бул шойдон сыртта эмес, күнгө эмес, көлөкөдө туруш керек да. Көлөкөдө туруп, бир 2-3 күндө кургайт. Болду. Кургандан кийин печкага да салабыз, бирок печкада ага сразу эме чоң температура койбойбуз, анткени кургаса да буда баары нымдуулук бар да. Секин апарып анан кийин бышырабыз да. Кургатуу процесси өтө татаал. Кургаган аспапты 800-1000 градус ысыктыктагы мешке салышат. Бышкандан кийин чопо керамикага айланып катуу болуп калат. Жана коңгуроодой шыңгыраган үн чыгара баштайт. Ышкырык жасоо бул татаал бөлгү. Үйлө турган тешик менен үндү бөлө турган тилдин ортосундагы бурч абдан так болушу керек. Эгер ал жер 1 мм жылып кетсе, аспап такыр үн чыгарбай калат. Сырттан караган адамга кызыктуу, ары оңой эле жасап койгондой көрүнөт. Анан кантип эле кадимки топуракка жан киргизет. Жөн сувенир эмес, мында ышкырып турат. Мисалы мына ышкырыкты ышкырып коем. Бул башка система да. Уста Бакыт Ормакеевдин тынчсызданганы бул чоподон даяр болгон улуттук музыкалык аспаптарды жасаган усталар аз. Анан калса көпчүлүк жаштар чопо чоор сыяктуу баалуу буюмдар тууралуу түшүнүгү жок койсе. Мастер-класстар аз только атайын выставка болгону билек болгондон кийин ызычуу болуп чыгарып калышат мындай деп. А так мектептерге өткөзүп андай
Осы бұл ескі өнер да. Қырғыздар үшін тем более ұмытылып қалған өнер. Өнүктүрүш керек да. Оттон өткөн чопо чоор гана бекем болот. Чопо чоордун үнү бул биздин өткөнүбүз менен келечегибиздин ортосундагы көпүрө.